Романту Бектор, малым аталды, сен как голодовкан башталды. Бирок анан дагы бир балдар мага айтты, что сен что-то денсаулык начар болуп атат. Ошондуктан биз переживать этип сага келдик. Биринчиден жакшы билесиң да, биринчи байлык денсаулык дейт, туурабы? Ошондуктан саясат болуу же кандай болуу это все чепуха. Самое главное денсаулык бул бир. А на экинчи момент никакая политика не стоит того, чтобы и не поймут некоторые люди, понимаешь? Поэтому я считаю, что есть другие политические методы борьбы, и у тебя большой политический опыт, поэтому я хотел обратиться от имени всех, чтобы ты голодовку прекратил, потому что предстоят очень, так скажем, напряженные, серьезные, да, дни, которые должны или поднять Кыргызстан, или же мы можем потерять Кыргызстан. Вот такой вопрос сегодня остро стоит. И от позиции всех нас, и от твоей позиции тоже, как одного из видных политиков Кыргызстана, очень много зависит. Поэтому вот мы хотели на эту тему с тобой сегодня поговорить. И это не только, значит, просить тебя о голодовке, но и просить, чтобы ты оставался также в строю, чтобы ты свой вклад внес, значит, большое дело укрепления кыргызской государственности. Для нас сегодня это очень важно, чтобы каждый человек был в строю, чтобы каждый человек мог нести свою лепту в укрепление нашей государственности. Вот с этой целью мы к тебе решили прийти сегодня. Ахмат. Шашабаевдин айтканына кошулам. Анын да бир себеби мындай болуп турат. Сен бул жанагы өзүңдүн окууңду мындай саясаттын жолу менен болсо да коргоюн деп атканыңды коомчулукта тегилер тетири, бийлик тарап тетири алып көрсөткүсү келип ушуну Бектурду пайдаланып атат, мына калган талапкерлер. Бектурдун кереги деле жок. Бектур өлүп калса дагы алардын ичи ооруп койбойт, кабыргасы кайышып койбойт деген мынандай бир жаман сөздөрдү чыгарып атканда мен атайын келдим. Сен ушул мына бардык талапкерлерге окшоп отурган жигиттерге окшоп сен да чыккансың. Эгерде сени шайлоого киргизбей кое турган болсо, мына талапкерликке аттанган балдарга жардам беришиң керек, сен катарда турганың оң болуп турат. Анан сени баягы ушунда пайдаланып атат, тигинтип атат деген бир эмеге жем болбошуң керек деген оюм бар. Ошондуктан ушу эгерде мындай биздин сунушка кулак төшөй турган болсоң, ушу ашкашырыңды токтотуп кой инем. Рахмат. Октябрдагы болуп өткөн шайлоодон берки коом ичиндеги чоң өзгөрүүлөр, бийликтин алмашышы, жаңы адамдардын бийликке келиши жана алдыдагы күтүлүп аткан шайлоолор коомчулук ичинде аябай чоң карама каршылыктарды туудуруп, бөлүнүп жарылууга алып келип отурат. Ошондон бери эл тынчыбай отурат. Карама каршылык ушунчалык күч алып, бири-бирин жеп жибергиси келген, бири-бирин аябаган ушундай өлүмүн тилеген сөздөр айтылып атат соц тармактарда. Мен да кечээ күнү ушул Бектур Асанов ачкачылык жарыялаптыр дегенден кийинки соц тармактарды дагы сөздөрдү угуп алып төбө чачым тик турду. Былтыркы сүрөттөрүн коюп, мына ачкачылык эмес эле ичип жүрөт, тоюп жүрөт деп, же болбосо мага десе өлүп кетсин деп ушунчалык ачуу бирибизге жини келген сөздөрдү айтып коом айгышып баратат. Мунун арты эмне болушу мүмкүн? Бул ошо 10 январдагы шайлоодон кийин токтобой андан ары уланса биз каяка барабыз? Ошон үчүн азыркы бийликтин башында тургандар ойлонуш керек. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов, жаңы прокурор Курманкул Зулушев,
элди тынчытып, стабилдүүлүктү камсыз кыла турган жоопкерчилик силерде. Мына Бектур Асанов, өзүңүздөр билесиздер, түрмөдөн чыккандан бери бул күнөөсү жок отурганын Алмаз Атамбаевдин убагында бейгүнөө камалган саясатчылардын бири экенин баарыбыз билебиз. Сиздер да билесиздер. Азыр түрмөдөн чыккандардын ичинен мына Мелис Аспеков, Садыр Жапаров, дагы 3-4 саясатчы гана акталып, калгандардын баары акталбай жатышы албетте нааразычылыктарды туудуруп жатат. Ошондой нааразычылык менен мына Бектур да чыгып отурат. Президенттик шайлоого барбай калдым деп чыгып отурганды мен биринчи маселе эмес, биринчи маселе эмне үчүн акталбайм, адилет замак келген ушубу деген нааразычылык катары мен көрүп отурам. Ошондуктан мен ушу соц тармактардан көрүп алып, Бектур менен чалышып алып, сен Бектур ден соолугуңду сакта, сен өзүңө, элиңе, бала бакыраңа керексиң. Сен ушинтип ачкачылык менен отуруп, ден соолугуңа зыян келтирип, мерт болуп алсаң, андан кийин барып туруп акталганыңды көрбөй калсаң, ошол кимге керек? Ошондуктан саясий күрөштүн, акыйкаттык үчүн күрөштүн көп жолдору бар. Ошол жолдорун танда. Иним, досум, ачкачылыгыңды токтот деп келип отурам мен дагы. Анан жана кайталап коерум, азыркы стабилдүүлүктү камсыз кыла турган бийлик башында тургандар, президенттин милдетин аткаруучу менен генеральный прокурор ойлонгула. Коомду стабилдүүлүккө алып келүү милдети силердин мойнуңарда. Стабилдүүлүк келбесе, артында силер жоопкер болосуңар. Ошону айтып коеюн дедим, талант иним, Курманкул иним. Анан Бектур эми сен бул аксакалдардын сөзүн угуп, иним сен да токтот эми. Ал башка методдор менен күрөш. Рахмат. Урматтуу агайын туугандар, мен Бектур Асановду 20 жылдан бери билем. Бул көк жан. Азыр 60 киши президенттикке барам деди. 63-түн ичинен бирөөнүн дагы саясий биографиясы Бектур Асановго тең келбейт. Бүт өмүрү күрөш менен келатат. Акыйкаттык үчүн, чындык үчүн. Мен сиздерге 5 окуяны эстетейин. Аксы окуясынын башында Бекназаров турса, жанында Бектур Асанов жүргөн. 2005 Бектур Асанов эл тарапта болгон. 2010 от күйгөн жерде элдин башында Бектур Асанов болгон. 2016 ошондогу конституциялык эмес аракеттерге каршы чыккандыгы үчүн Бектур Асанов түрмөгө отурган. 2020 дагы Бектур Асанов саясий аренада. Эмне үчүн Садыр Жапаров да, Бектур Асанов да акыйкат сот системасынан түрмөгө отурушкан. Өкө тең саясий репрессия болгон. Бул жагынан өкө тең. Бирок эмне үчүн бир күндө Садыр Жапаров акталат да, 1,5 жылдан бери Бектур Асанов акталбайт. Биз ойлогонбуз, бийлик алмашканда өкөнү тең актайт го деп. Анын ичинде Кубан Кадыров бар, Чотонов бар, Текебаев бар, Талгарбеков бар. Бирок биздин тандалма бийлик өзлөрүн актап, өзгөлөрдү кайра тээп чыгылды. Бул биринчи адилетсиздик. Кыргызстанда тарыхты саясатты фейктер жасабайт, троллор жасабайт. Бектур Асанов сыяктуу азаматтар жасайт. Ошол 20 жылдык тарых көрсөткөндөй, Бектур Асановдун ким адамдык укугун, саясий укугун тебелейм десе баары ураган. Демек, бул бийликтин да келечеги жок. 11 январда көрөбүз. Бектур досум, сен 3 жыл мурун 47-чи колонияда ачкалык жайлап атканда мен бардым эле. Феликс Шашанбаев сурангандай, Мамбет Юнусабулов сурангандай, Сабыр Мухамбетов сурангандай, мен да сурандым эле. Сен көк жалсың, сен болбой койгонсуң, сен азыр да болбойсуң, себеби сен өзүң ант бергенсиң, кыргыздын келечеги үчүн өмүрүмдүн аягына чейин күрөшөм деп. Мен Бектур Асановдой уулу менен карапайым кыргыз эли сыймыктаныш керек. Бектур досум, биз сени менен болобуз. Бектур боюнча айта кетсек, Бектурду мен дагы ушул 20 жылдын жүзү болуп калды. Бектур досум, биринчи ушу аксы окуясынан баштап тааныла баштагансың. Жаштайыңдан саясатка келгенсиң. Дегеле
Кыргызстанда кандай гана саясат болбосун, кайсы гана учур болбосун, Бектур Асанов өзүнүн позициясынан тайбай, адилеттүүлүк, акыйкат үчүн өзүнүн позициясын дайыма билдирип келет. Ошондуктан азыр биздин генералыбыз дагы айтып кетти, Феликс Шашин. Кандай гана бул мамлекеттик башчыга кетип талапкердин сенигин каттабай койсо дагы, башка болсо дагы, биринчиден адам баласы бул ден соолук керек. Мамлекетибизге болсо бул тынчтык, туруктуулук. Элге болсо бул ишенич менен үмүт керек. Азыр бүгүнкү күндө эң жетишпей турган. Башка кеп бул канис болобу, башкасы болобу, жөнөкөй карапайым элге аларга биринин да кереги жок. Элге ошондой. Ошондуктан Бектур мен учурдан пайдаланып көп сүйлөбөйүн. Сага ийгилик каалайм, ден соолук болсун. Ошондуктан мен дагы суранып кетем. Ачкачылык жарыялабай, кайсы гана бийлик болсо өз позицияңды билдирүү менен, сен башка бир метод менен барсаң ошол туура болот деген. Сен дагы элибизге кызмат кыла турган немеси жакшы күндөр алы алды деп эсептейм. Урматтуу Бектур мырза, сиздин саясий кадамыңызды сыйлап, биз бүгүн сиздин ден соолугуңуздан кабар алып коелу деп келдик. Мага чейин айтып кеткен адамдардын сөзүнө кошулам. Сиз Кыргыздын бул жаңы тарыхында ар дайым элибиздин, мамлекеттин башына кара булут айланып кыйналып турган учурда сиз ар дайым эл тарапта болуп, адилеттүүлүк, калыстык үчүн өзүңүздүн позицияңызды билдирип жүргөнсүз. Бүгүн дагы ушул адилеттүүлүк орнобой мамлекетибизде башаламандык болуп турган учурда өзүңүздүн ден соолугуңузду курмандыкка чалып, тобокелчиликке коюп, ушул ачкачылык жарыялап бир позицияны билдирип атасыз. Биз сиздин позицияңызды өтө сыйлайбыз. Бирок мен ойлойм, ден соолукту да караш керек. Сиздей Кыргыздын белдүү жигиттери биздин катарда ар дайым болуш керек. Башка жол менен дагы ачкачылыктан башка жол тандап, ошол жол менен күрөшсөк болот. Ошон үчүн мен улуу агаларымдын сөзүнө кошулуп, сизден суранып кетебиз, ушул ачкачылыкты токтотуп, башка активдүү жолун тандайлы. Ошо ден соолукта болгула, анткени сиз биринчи ирет үй бүлөңүзгө, жакындарыңызга жана саналыштарга урук тууганга керексиз. Кыргызстанда бардык күчтүү президенттик бийликтин убагында өздөрүнүн оппоненттерин жок кылуу, оппоненттерин басмырлоо үчүн бардык президенттер саясатчыларды, активдүү жарандарды, журналисттерди куугунтуктап келген. Акыркы 10-15 жылда Кыргызстанда айбаганда бийликтен жабыр таткан саясатчылар көбөйүп кеттик да. Мына ушул жерде бардыгыбыз кандайдыр бир деңгээлде саясий максаттар менен куугунтуктоо үчүн бийлик тарабынан кордук көргөн саясатчылардын көпчүлүгү ушул жерде отурабыз. Ошолордун эң негизгилеринин бири Бектур мырза, андан башка мынакей Феликс Шаршымбаев отурган, Канат отуруп чыкты, Курсант отуруп чыкты. Макен Абылович, сиз дагы бир топ азап тарттыңыз. Мен азыркы күнгө чейин соттун артында жүрөм. Ошондуктан мен ойлойм, биз ар бир келе турган бийлик оппоненттерин куугунтуктоону токтотобуз. Биз заманбап, адилеттүү мамлекет курганга аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан Бектур мырзанын бүгүнкү күндө өзүнүн укугу үчүн күрөшүп атканы бул жакшы көрүнүш. Кандайдыр бир деңгээлде биз коомго бул көз карашты жеткиришибиз керек. Бирок мен дагы башкаларга кошулам. Ден соолукту, өмүрдү бул үчүн кыюу туура эмес болуп калат. Мен ойлойм, Бектур мырза дагы ачкачылыкты токтотуп, андан көрө саясий күрөштүн башка жолдорун тандаса, мен оюмча туура болот. Мен да ошону суранып элем. Рахмат силерге. Мынадыр биздин саясатчылар айтып кетти. Мен да ушул агаларымдын айткан сөзүнө кошулам. Бирок Бектурга боюнча бир сөз айтып коюш керек. Ар бир келген президент өзүнүн акыйкат башкарбагандыгынын себебинен кетип баштады. Бектурду да ушундай кылып куугунтук жеп жүргөн ар бир президенттерден баардыгы кетишти.
Акыркы очередь азыр келди Садыр Жапаровго. Садыр Жапаров башынан эле келгенде эрге кыйшак отурду. Бул бүгүнкү күндө далилденип отурат. Бектур Асанов жөн эле курулай жерден эле эч качан ачарчылык жарыялаган жигит эмес. Көпчүлүгү түшүнүп атат. Башкача түшүнүп атат көпчүлүгү. Карапайым эл бүгүнкү күнү каралап атат Бектур Асановду. Бирок бир убакыт келет, ошондо бардыгынын ою өзгөрөт. Мен ошол троллдорго, ошол бүгүнкү күнү саясий абалды түшүнбөй жөн эле сүйлөп аткан карапайым элге дагы кайрылат элем. Ойлоңгула. Бул бийлик туура эмес жолго түштү. Туура эмес жолду баштады. Бул ушул жол менен баратса, бул бийлик дагы мурдагы бийликтердей болуп, жакынкы күндөргө кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан буларда убакыт бар. Мындай саясий акцияларды башкача кылып элдерге көрсөтүп атышат. Бул бийлик да түшүнбөй атат. Эмне деген саясий акция кылды Бектур Асанов. Ошону жакшылап ойлонушсун. Мурдагы бийликтердин жолуна түшпөйм десе, бүгүнкү күндөн баштап жакшылап ойлонуп жумуш кылышсын. Менин кайрыларым ушундай. Урматтуу Феликс Шаршенбаевич, Макенова, Саурбайга, достор Раушан, Каныбек, Канат, Курсан, силерге чоң рахмат. Акыбалымды сурап, талай улук постоянно менин жанымда болуп атат булар. Баарыңарга чоң рахмат. Менин акыбалымды сурап келип атасыңар. Эми бул саясий күрөш, мен 51 жаштамын, Феликс Шаршенбаевич. 21 жаштан армияны бүтүрүп келип окууга келгенден бери саясий күрөштөбүз. Ушул ачарчылык үчүнчү ачарчылык менин өмүрүмдө күрөшүп келатабыз. Ошон үчүн Кыргызстан бүгүн Кыргызда күрөшкөн уулдары бар үчүн Кыргызстан канчалык жаман дебейли, ушул жок дегенде борбордук Азия өлкөлөрү алдында эң алдындабыз. Бүгүн биз сыймыктанчу, бүгүн баскан турган дүйнөнүн ар бир жака чыккан жерде биз мактанып айткан жерибиз. Бизди сүйүлдүү өлкөлөр баары силер кыргыздар деп бир тепкич жогору бизге мамиле кылып жогору коюп атканы биздин коңшу өлкөлөрүбүзгө карагандачы бул биздин ушул эмгегибиздин баары бир азыраак болсо дагы баары кайтып атат да. Анан күрөштүн түрү көп. Силер келдиңер, аксакалдар, достор келди. Мына сөзсүз түрдө силердин мен айтканыңарга макул болом. Башка да методдору бар. Буюрса шайлоо али алдында 10 декабрь бизди сотту жылдырды. Мен юристтерим менен сүйлөштүм, алар айтат 10 декабрь күнү сот туура чечим чыгарса, катышканга 14-үнө чейин каттоо болот экен, ага деле убактыбыз болот дейт сот аркылуу. Эми аны да көрөбүз, ал сотто жылып кетеби, жылып кетпеби көрөбүз. Бирок күрөш улана берет. Биз баягы бүгүнкү күндө троллдору каптап атат, деп атат, фейктери каптап атат. Бирок мен дагы сиздер менен кошо мен өзүмүн баракчамдагы Facebook, Instagram баракчасынан мындай эле телефон чалып бизди кубаттап аткан эбегейсиз көп кишилерге дагы ыраазычылык айтып коеюн. Буюрса бизди колдоочулар аябай көп. Эң жакшысы үмүтүбүз бизди колдоочулар прогрессивдүү, түшүнүгү терең адамдар. Кудай буюрса жеңиш биз тарапта болот. Биздин кылыбыз кыйшайбайт. Жапайылык менен коркуткан, үркүткөндөрү биздин эмес, биздин колдоочуларыбызга дагы алардын тиштери өтпөйт. Буга чейин коркутуунун бардык түрүн көрбөдүбү? Бизди сындыра албайт. Жеңиш биз тарапта болот. Эми мен бүгүнкү бийликтеги жигиттерге айтам, булар деле биз достор, көп жылдан бери бирге жүргөнбүз. Туура болсо, адилет болсо деп. Себеби адилет болбогон бийликти көрүп атабыз. Биз мен ушул эле сөздү мына Аскар Акаевичтин өзүн айта албадым, анын баласы менен жолуккам. Ошол убактагы анын эң жакын кишилерине айтканбыз. Кийин Куранбек Салиевичтин өзүнө, бала чакасына да айттык. Ал эми Сооронбай Шариповичке да айттык мына шайлоонун алдында. Ал киши укпаса кайрылуу да жасадык. Могу шайлоо, могу эки партиянын сиздин түбүңүзгө жетет, сиздин эмес, мамлекетибизге эбегейсиз зор зыян алып келет деп. Мына
Бул досторубуз да ошондой айтып коелу, себеби Кыргызстан сүйүлдүү өлкө, бизде адилеттүүлүк орной турган учур келди. Адилеттүүлүк орномоюнча стабилдүүлүк эч качан болбойт. Баягы күч бийликтин күчү, бул адилеттүүлүктө. Башка эч бир күч бийликти сактап кала албайт. Дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Аман болойлу, тынч болойлу. Күрөш улана берет. Баягы мамлекет куруу бул оңой иш эмес экен. Убакыт керек экен. Биз күрөш керек экен. Буюрса биз күрөшө беребиз. Рахмат сиздерге. Анда сиздерди угуп саясий ачарчылыкты мен токтоттум. Анда Кудай буюрса эртеңден баштап баягы башка методдор менен күрөштү баштайбыз. Рахмат анда. Болсун. Болсун. Жакшы. Жакшы, кош келиңер. Кош келиңер. Жакшы.